баягы бир дегенде бирдин энергиясын кимдер алып жүрөт? 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөр. Планетасы күн болот. Муну айтып эле жүрөбүз. Булар өзүлөрү дагы ошону кабыл алып, өзүнө сар эсеп салса билет эле да. Анан бирдин энергиясы кандай? Жанагы эле айтып өткөндөй мээрим төгөт, нур берет, жашоо берет. Бир эмне үчүн келгенин биз билишибиз керек. Үйгө бир деген бала төрөлдү, бийиктикке көтөрүш үчүн келген. Биримдикке алып келиш үчүн келген бала экенин биз кабыл алышыбыз керек. Биз ушундайсында туулган күн өткөрүп кое беребиз, куттуктайм эле дей беребиз го. Алардын энергиясын билип, ошого жараша мамиле кылышыбыз керек. 1-inde, 10-unda деп айтып, анан бул жерде 10-ундагыны өзгөчө карайбыз. Анткени анын жанында 0 деген бар. Бул 0гө алып келип өзүн түшүрүп кое турган нерсе. Булар дайыма бийикте, өйдөдө жүргөн адамдар. Булар мыкты стратегдер. Булар мыкты жетекчилер. Биз ушуну дайыма алып, ошого баланын энергиясына жараша тарбия бергенибиз жакшы. Чоң киши, бул уже чоң киши болгондо анын миссиясы кирип калган болуп калат. Анын опыт жизни жашоодо алган тажрыйбасы бар да. Бүгүнкү күндө биз керек болсо баладан баштасак, бул аябай сонун болмок да. Анткени ал балким өзүн көрүп турган болот. Биз атасын окшош, апасын окшош дей беребиз го. Андай эмес. Ал энергияга жараша келет да. 1-inde, 19-ундагыларда болсо, буларда открытый эзотерика деп коет. Мындай да, ал эмчи жок, демчи көп дейт да. Ар бир адам дем сала алат экен. Жакшы болсун, ырымдайт экен, келет экен, адамдын колунан келет экен да, эмчи жок болот экен, эн салган адамдар. Булар туубаса, касиет, Кудайдан берилген. Аны биз тарыхка карап карасак, изилдесек, ата тегинен, жегжаатынан издесе бар. Ушул нерсе бар да. Биз ошону кабыл алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө андай эмес, мындай эмес депчи. Мисалы, киши көргөн, сынык неметкен ушундай адамдар бар да. Булар эмчи мынтип бир нерсе менен эле оңдоп койгон, дарылап койгон. Жана бир жумалап, бир жылдап ооруп жатып алган адамдарды бир эле бир кандайдыр бир сыйкыр менен бул баягы ал касиет да. Ушундай нерсе бар. Бул 19-unda. Аябай катуу берилген. Негизи бирлерде ушул нерсе бар. Аны биз кабыл алышыбыз керек. Аны кантип билсе болот? Булар алакандары күйүп жанып, тамандары күйүп жанып турат да. Бул өзгөчө жашыраак курагында байкалат. Бул энергия да, жана биотогуң барбы деп беришет. Ошол нерсе да. Анан бирөөнү кармалап койсо, же массаж жасап койсо, кадимкидей айыгып калат. Бул чындык да. Муну өзүндө ушул сапаттары бар болсо, ушул санда угуп аткандар анда ушул экен деп айтат да. Менде ушундайым бар, бирок билбейт. Ошону жасабаса, алаканы суу болуп мындай жабышып турат. Энергия да. Биз аны чыгарып турушубуз керек. Анан дагы айта кетчү нерсе, ушул дата, ушул күндө төрөлгөндөрдүкү мындай да. Ошол энергияны чыгарып турганы жакшы. Анткени жанагы айтып өткөндөй эле күндүн аябай мээрим төккөн жакшы жагы бар, күндүн экинчи жагы бар, күйгүзүп таштаган. Агрессия. Мындай кызылкандуулук, мындай ачууланган, меникиндей болбой калды, мен айткандай болгон жок дегенде ачууга алдырат да. Бул өтө катуу күчтүү энергия. Так айттык, жетекчи болуш керек. Өзүнүн автономдой жумушу болуш керек. Ошондо булардын жан дүйнөлөрү эс алат. Же болбосо буларга чоң ишти бүтүргөнгө тапшырма бериш керек. Булар кантип бүтөт, башынан аягына чейин билет. Стратегия коет дагы ошо менен иш алып кетет. Ошон үчүн 100 кишини ээрчитип жүрөт. Өзү жалгыз тоону томкорот. Бул ушул энергияга бар. Биз эгер биз ошондой баланы тарбиялап атсак, биз билишибиз керек. Бул келечекте президент экенин билишибиз керек. Бул заводдун чоңу болот экенин билишибиз керек. Же бир чоң ишкананы алып кетет деген ишеничти берип аны тарбиялашыбыз керек. Бирок биз аны билбей эле жөн отуруп, үнүңдү чыгарбай, андай болбойт, мындай болбойт, апам айткан, атам айткан, биз мындай кылчу, сен андай кылчусуң деп эле басып таштайбыз жанагы энергияны. Наоборот, жетекчилик сапатын өстүрүп чыгарышыбыз керек. Анан болбосо биз жана экини алып келип сен директор болосуң эле дей беребиз, ал болбойт. Ал мамилеге, көңүлгө карай берет. Экисинде өтсөк, 11-inde, 20-сында, 29-unda төрөлгөндөр, булар 2 деген 2 санын энергиясын алып жүрөт, планетасы күн болот. Булар дипломаттар. Планетасы ай планета. Ай жүздү. Айдай тунуп турушат. Мындай ашылып, шашылып, мен деген нерсе жок. Кел экөөбүз чогуу бүтүрөлү дегендей, же болсо сөз укса көпкө ойлонуп жооп берген. Суроо берсең, бир маанилүү суроо берсең, сразу чечип бербейт. Мисалы, бирлер туурабы, туура эмеспи, ордунан чечет. Чечкиндүү да.
А экиде ал сапат жок. Ал түшүнүш керек, ал талдаш керек, анан жообун бериш керек. Ошон үчүн буларды дипломаттар деп коет, анткени булар мыкты келишим түзөт экен да. Дипломатия бар болгон үчүн жанагындай ынтымак болот экен да. Туугандар ичинде, өкмөт ичинде, кайсы жакта болбосун мамиле куруу бул экиде турат да. Экинин иши, экилердин иши да. Экилер боюнча ошондой. Анан 29-дагыларда бир аз эмоция бар. А так көбүнчө булар токтоо болот. Бир сырдуу болот да. Мындай шашкалактап мындай неме кылбайт. Токтоо болушат. Шашпайт, жана айдай да, тынып турушат. Суроо берейин дедиңизби? Жана бирде 10 болот атпайбы? 10 артында 0 турбайбы? 0 турат, 2-нин артында 0 болсо? 2-нин артында 0 болсо, мына 10-унда, 20-сында, 30-унда, 3-өн деле бар. Ушу 3 санда 10, 20, 30. Буларды биз өзгөчө карайбыз. Мисалы, 10 менен окшошпой калабы? Жок, окшошпойт. Артында 0 болгон, 2-нин артында 0 болгондагы эмне таасир берет? Обнуление болуп калат. Ал деле 0-гө түшүрөт. Ал өзүнүн 2 анчылыгынан түшүрөт. 1 болсо, жанагы ойлонбой тарс мен айткандай болот дегенден жерге түшүрүп таштайт. Өзүн өзү жокко чыгарат. Мисалы, бир ишти баштады, жана эмоция калдырды да. Биз баарыбыз эмоция калдырабыз. А эмоцияны өткөрүп, мындай четке жылдыргандан кийин анын варианттары көйгөйү жөн эле чечилет. А эмоциянын үчүндө биз баягы буркан шаркан түшкөндө көбөйтүп ятпайсызбы ызылдакты. Ошон үчүн качан сен жанагы көйгөйдү чечем десең, эмоцияңды жылдырып кой, эмоцияң токтогон кезде анан чеч маселеңди. Бизде ал нерсе жок да. Ошондо 2-нин артында 0 болгон эмне болот? 2-нин артында 2-нин обнулениясы каяктан келет? Анын жанагы бир суроого ооба жок деп жооп бериш үчүн сиз мага суроо бердиңиз. Мен сизге ошо суроону жооп берем деп, жок десемби, же ооба десемби дегенде эле бүттү. Ушул жерден чайналып туруп эле анан өзүмдү жокко чыгарып жиберем. Бул менин 20-сындагынын ушул нерсеси бар да. Баягы обнуленияга кетип калган нерсеси. Булар көтөрүлгөндө шумдук бийик көтөрүлөт, бирок бирөө келип түшүрбөйт. Өзүм жанагы эле бир суроого жооп берем деп атып эле кетип калам ылдый. Мындай көп да. Келишим түзгөн тасың. Же бул проекттин үстүндө иштеп, азыр точканы коеюн дегенде мен айныдым ушул жерден. Ооба жокто чайналдым, эмне кылдым? Проектти жок кылдым. Моментта. Бул көп учурда ушул нерсе, ушуну кармап калышыбыз керек да. Менин бул жерим бар эле. Мен 20-сында болсом, менде обнуление бар. Могу курган нерсемди азыр жокко чыгарып албайын деп анализ кылышым керек да, эмоцияны алып, туура жоопту чечкүндө беришим керек да. Тарс этирипчи. Аны чечкүндө бербесең, бул 2-3 күнгө чейин созулуп кетип калат. Анан кой мен өзүм жетелебесем деп анан ушинтип баштайбыз экилерди. Экинин энергиясында ушул бар. Экини айттык. 11. 11ге токтолушубуз керек. 11 дагы 2ге кирет. Бирок буларда 2-1 болуп атпайбы? Сыртына мындай неме болуп турат баягы. 2дей, назик деп турат. Бирок эгер иш алып бара турган болсоңуз, же бул экиле булар менен иштете турган болсо, өтө кыйын адамдар. Өтө күчтүү адамдар. Чечкиндүүлүгү да бар. Анткени жанагы 2-1 иштейт. Биз баарын ошолордун баарын карашыбыз керек. Матрица бар, матрица ар жакта. Ал биздеги сапат, мен ошо сапаттарга анан токтолом да. Биз азыр кичине энергия боюнча өтөлү да. Анан энергияны да биз азыр жакшы жактары менен өтүп атабыз. Экинчи жагын кичине эле кошуп кетип атабыз. Мисалы, бирде жанагы күйгүзүп жиберет, агрессиясын айттык го деспет. Экинин болсо жана 2 анчылыгы бир чечкиндүү боло албай эле эки жакка мынтип калганынан эле ыргый берет да. Эң биринчи. Ошол 11-ин биз башкача карайбыз. А так в основном 2-2. 2 бул жумшак энергияны алып жүрөт. Катуу эмес, жумшак зат. Ооба. Жок, айткан жокпуз. Ал өтө көп, чоң. Анткени сразу айтайын десең, бизде мындай кабыл алуу жок да. А эгер мен кабыл алуу бар адамдар, менин чындыгында мындай сапатым бар, мындай чын эле кемчилигим бар деп кабыл алабыз. А биринчи укканда адам кабыл албайт. Муну жакшы айтып атат, бул кишини туура айтты, бирок менин бул жерим окшошпой атат. Кошуп койду окшойт деп ойлоп кетебиз да. Ушул нерсе бар да. Эгер неметсе, кийин токтогондо ар бир сапатка, анткени мисалы 9 сан дебедикпи? 9 сапатты көрүп атабыз, мындай жетекчи, ишмер, акыйкатчы деп айтып атабызбы? Чыгармачыл адам деп бөлүп атпайбызбы? Ыйман жолунда жүргөн, динчил деп жана бөлөбүз, адам 9га бөлүп атпайбыз. 9 ошо бир эле адамдын 81 сапаты бар. Бир эле сиздин 81 сапатыңыз. 9 келгенде 81ге 81. Ал каякта? Ал көзгө көрүнгөн бир экөөнү айтабыз, көрүнбөгөн ар жакта толтура сапаттар. Биз көрбөйбүз да. Мен көргөн нерсемди эле көрөм, болду. Бул мыкты сүйлөйт деп коем, болду, мыкты сүйлөйт. Ар жагын билбейм. Андан да артык сапаттары бар да.
суроо пайда болуп кетти да. Ар бир адамдын өзүнүн цифрасы бар, ар бириники Ар бар. бир адамдын Ар бириники бар. цифрасы бар, өзүнүн миссиясы бар. Миссиясы бар. Ар бир ушул жараткан жыл ар бир цифрага ар кандай таасир берет да. Ар кандай. Атайын суроо берейин деп ойгон эмесмин да. Азыр сиздин айткандарыңыздан мен ушуга келдим да. Туп-туура. Демек, жараткан жыл ар бир цифрага ар башка таасир берип атса, демек ар бир цифрада кичине эртең мен жараткан жыл мага эмне плюс берип атат, эмне минус берип атканын билгиси келеби дейм да. Туп-туура. Туп-туура. Анткени мындай да. Бул биз айттык дүйнө жүзү боюнча 9-жыл депчи. А бирок ал кишинин жеке жылы дагы бар. Анан өзүнүн энергиясы дагы бар да. Мисалы менин жеке жылым 6 болсо, келаткан жыл 7-жыл. Жеке жылды кантип эсептейт? Жеке жыл ал дагы кошулат да, мындай. Быйылкы сиздин туулган күнүңүз бул дагы Сүтсайдын немесинде бар, мисалында бар, формулада муну баары мынтип чыгарасың, математика так илим, сандар так, сандар алдабайт. Аны да кошосуз. Бул жерде кадимки эле математика иштейт. Ошон үчүн мында антип кеттиңер, минтип кеттиңер, көз ачыктык эчтеке жок. Бул көз боемочулук деген алдын ала билип коюп, анан Кудайга минтип жок. Сактансаң сактаймын дейт. Кыргызда санчы сынчы бар. Табиятынан эле тарыхка кара, каяктыгына караба бул нерсе бар да. Эми Сүтсай деген бул цифра деген бул баягы көз ачыктык эмес. Жок. Бул деген Кудайга Көрөгөчтүк эмес деген айтып атасыз да. Ооба, андай эмес. Көпчүлүк ушуну жаңылат экен да. Бул эмне сен көз ачык болуп атасыңбы? Сен Кудайдын алдында күнөөгө батып атасыңбы? Деген суроолор болот да. Ушундан айтып кетти, анан назарбаталы. Анткени бул жерде бир точка кое албасакчы, кээ бирөө түшүнбөйт экен да. Эмне сен көз ачыксыңбы? Бул Кудайдын гана иши, мен эч неме кылып эле койсом деле Кудай өз чечип коет деген болуп атпайбы? Туп-туура. Сандар алдабайт. Математика илими бул так илим. Так илим бул көрсөтүлгөн, Пифагорду деле билебиз. Сандарды деле беребиз. Бүгүн эле биз ойлоп атабыз, цифровая психология же болсо цифрага бүгүн келдик деп, баарын бүгүн кнопочный нерсеге өткөрдүк деп ойлоп атасыз. Жок, андай эмес. Жер, аалам, адамзат пайда болгондо эле цифра деле бар болчу. Ал убакта балким жазбаса да кийин барып кылым басып келип, анан кийин жазууларга өтпөсө, ай санак, жыл санак, тоголдорго коюп, мезгилдерди, жылдын тогошконун, тогол мезгилдерди карап туруп кыргыздар керек болсо, бул илим биздин колго тие элек кезде эле, же болсо жана психологдор колго алган чакта эле бул илимди колдонуп келген. Ушул кишилер бизде да көп адамдар өтүп кетти окшойт да, биз ушул кишилерден алып калышыбыз керек болчу. Бүгүнкү күндө Дастан Сарыгулов агайдын жакшы календари бар. Ушул кишиге барып үйрөнүп алып кала турган бул сабак биз үчүн. Бул жаңылык эмес. Бул Сүтсайды бүгүнкү күндө Жанат Кожомжаров бүгүн алып келип эле баягы элге ачык чыгарып койгону. Бирок ал киши алып келип койгону деле эми бул Кудайдын себебинен болуш керек. Анткени бүт акыйкат илимдер бүгүнкү күндө ачыкка чыгып атат. Эмне гана илимдер, жашыруун сырлар ачыкка чыгып атат. Акыйкат бул ак деп турат. Ак деген сөз кыргызда акка баш ийиптер, ак, бул ак, бүт акка келет. Бул акыйкат илим, сан бар илим, ак. Анан эч кандай нерсеге келбейт деп айтсам, азыр биз мисалы бир нерсе укканда бул кулак, бул эт. Баарыбыз биринчи укканда дене угат, эт угат. Андан кийин биз калчайбыз акылга салып. Акыл пайданы түшүнбөйт. Ар бирибиз акылманбыз. Баарыбыз билгенибиз бар, билбегенибиз бар. Бияка салып, ошого өзүмдүн жеке көз карашыма жараша чече берем мен. Бирок чындык биякта экенин аны аңдап билиш керек, ага убакыт керек да. Биз антпайбыз. Билген билимиме таянам, акылыма калчайм. Мондай андай болбойт, бул ширк. Ушинтип жаап коем да. Аны мен монт ишендирип, монт келе деп айтпайм. Анткени мен көз боемочу эмесмин да. Мен уккула дегендейчи. Андай эмес. Мен дагы ушундай эле сандык илимди чын эле кандай экен? Чын эле ушул сандын 7 катмары бар бекен? Бул кандайча ачылып берет экен? Мунун түбү кайда деген нерселер кызыктыр. Мен да ошонун үстүндө жүрөм да, 2 жылдан бери казып жүрөм да. Анткени сан дегенде биз санга келип такалбашыбыз керек, же болсо Сүтсайга келип сайылып калбашыбыз керек. Эмне үчүн ушул кабар мага келип атат? Бул информация эмне үчүн мага келди дешибиз керек биринчи. Адам өзүн таанууда, өзүн изилдеп атканда мен киммин деп. Могу сөздү мен эмнеге жасап атам? Же болбосо могу ишти мен эмнеге жасап турам деп суроо бергенде гана анын өзүнө туура жооп келет экен да. Биз антпей туруп эле мынтип берет экенбиз алдыга. Туура эмес да. Бул илимде ушуну аябай жакшы берет өзүн таанууга. Өзүн таанууда биз кандай кылып атабыз?
жаныңдагы же болбосо өзүңдү тааныш үчүн эң оңой жолу жанагы сандардын энергиясына коюп, сандар болсо планетанын таасирине таасир этет экенин билдик. Аалам, планета, жылдыз, ай, күн, жер бар экенин бул шексиз да. Анткени биз көрүп турабыз го, билбеген адам жок го, билет го баары. Көзү көрбөсө да туят да, билет. Түн кирди, күн чыкты дегендейчи. Баардык нерсе ушунда турат да, энергияда. Жөн эмес, бүт аалам сырлары ушул жерде да.